Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Кыргызстандагы номер 1 спорттук телеканал КТРК Спортто арена берүүсү старт алууда. Бүгүн 7 декабрь күнгө дүйшөмбү, демек кызматыңыздарда мен Кубан Жумамединов. Дүйнөдөгү номер 1 спорт түрү бул албетте талашсыз түрдө футбол. Бүгүн арена берүүсүнүн алкагында биз футбол боюнча сөз кылууну туура көрдүк. Бүгүн биздин студиябызга Кыргызстан улуттук курама командасынын оюнчусу, жарым коргоочусу Айлимордон Шүкүров келип отурат. Саламатсызбы? Жыл башында ошол жаракат алып калды деген маалыматтар чыкты. Ден соолугуңуз кандай? Жаракаттар жокпу? Кандай ден соолугуңуз? Жаракат алып азыр Кудайга шүгүр жакшы. Жаракатым жок, жакшы. Сөз башынан болсун. 2019 жылы жайында Турциянын 1-лигасында ойногон Болспор клубу менен келишим түзгөнсүз. Ошол кандайча ошол клуб менен келишим түзүп калдыңыздар эле? Канча жылга келишим болду эле? Ошол жөнүндө кыскача айтсаңыз. Жайында 2019 жылы түрк байкелер ошо Турциядан Канка, Бишкекке келип Абдышата менен сүйлөшүүлөр болгон. Мени ошол Болспор командасына просмотрга чакырганы. Ошон бир 2 жуманын ичинде ошо чечилди. Просмотрга бардым. Болспорго барып, ал жерден 2 жума, 3 жума өттүм просмотр. Ошо 3-4 жума уже контракт түзөбүз деп келишим түздүк. Условия барын сүйлөшүп. Ошол 2 жылга контракт түзгөнбүз, 2+1 деген. Тилекке каршы бир сезон ойнодум. 1,5 сезон ойнодук. Контрактты көп ойногондуктан ал жерден контракт түзүп, азыр Кыргызстанга келдим. Башка команда менен сүйлөшүп башка жакка кетмекпиз. Тилекке каршы ал жер кичине виза проблема болуп бара албай калдык. Буюрса эми жаңы жылдан кийин башка жакка деп ниет кылабыз. Ошол жаңы клубда, Болспор клубунда эмне себептен негизги курамга кошула албай калдыңыз? Эмне себептер болду? Тоскоолдук жаратты ойноп кетүүгө? Ал жерде жакшы эле башында баары эле жакшы болуп аткан. Ошо мени алган тренер жакшы эле ойнотуп аткан. Основага дагы аракет кылып атканбыз. Анан ал жерде кичине Турциянын футболунда система кичине башкачараак экен. 4-чү оюндан кийин 5-чи оюнда тренерибизди кетирип салды ал клубтан. Башка тренер келип, ал болсо жаштарга анча ишениши аз болду. Өзүнүн картынан кичине жашы чоң оюнчуларды ойнотту. Ошондуктан кичине оюн практикам аз болуп калды ошон. Андан кийин 2020 жылдын башында жаракат алып калдыңыз. Эмне жаракат алып калдыңыз? Ал жерде дагы эми башка жакка кетмекпиз. Ошо кышында эле командалар менен да сүйлөшүп чечилген болчу. Ошол тилекке каршы сбордо последний күндөрү жаракат алып калгам. Бутту чоюп алгам. 1,5-2 ай ойнобой, андан кийин болсо ошол жерде эле калдым. Андан кийин да карантин болуп, жарым жылдай Турцияда болдук. Тренировка эле кылып, оюн жок болуп. Демек, карантин убагында өзүңүз жалгыз Турцияда болдуңуз, Ооба. Кандай өттү ошол? Канча убакыт жалгыз болдуңуз? Ошол клубда, клубдун базасында жалгыз Каролчу экөөбүз гана калдык деп айтып калдыңыз. Канча убакыт ошол жалгыз болду? Анан ошол убакыт кандай өттү сиз үчүн? 2 ай, 3 айдай команданын тренировка болгон жок. Бир айдай эчтеке кылган жокпуз, жөнүндө жаттык. Мен индивидуально эле тренировка кылып жүрдүм ал жерде. Анткени эч бүт баары үйүнө кетти, башка өлкөдөгүлөр да чыгып кетишти. Мен болсо тилекке каршы Кыргызстанга учканга жетишпей калдым. Жабып салышты бүт жерде. Анан бир айдан кийин болсо 2 тренер да келди базабызга. Ошол Болу деген шаарда, Болспор өзү Болу деген шаарда, ошо Болудагы оюнчулар дагы келип турду тренировкага. 2-ден 3-төн болуп тренировка кылдырып турду да тренерлерчи. Бирок команданын тренировка бир 2,5-3 айдай болгон жок да. Демек, учурда азыр эркин агентсиз, эч бир клуб менен келишим жок. Анан кандайдыр бир башка чет өлкөдөн же болбосо ошол эле Кыргызстан ичинде клубтардан
келишим түзүп боюнча сунуштар түшүп жатабы сизге? Ооба, азыр Кыргызстан командалардан Абдышат менен сүйлөшкөн болчумун. Бирок башка өлкөлөрдөн да сунуштар болуп атат. Россиянын биринчи лигасынан, Польшанын биринчи лигасынан, Белоруссиядан, азырынча Словениядан болуп атат. Азырынча жаңы жылга чейин эчтеке айта албайм. Каяка барам, каякта калам, эчтеке жок да азырынча. Анан ошол кайсы клубка өтөрүңүзгө чечим чыгарганыңызга кимдер мындай себепкер болот? Эмнеге карап анан ушундай чечим чыгарасыз? Эң биринчиден үйдөгүлөр менен сүйлөшөм, ата-энем менен, бир туугандарым менен. Андан кийин болсо ошол футболду жакшы түшүнгөн байкелерим бар, сборунда чогуу ойногон же өзүм жакшы мурунтан тренировка кылып жүргөн тренерлеримден ошолор менен кеңешем. Команда болсо, команда ошол оюндарын карайм, тренерлерин байкаштырып, ошого карата чечим кылабыз да. Жеке өзүңүз кайсыл жакта ойносом деп мындай кыялдар бар же өзүңүзгө жагат ошол чемпионат? Кыялдар кичинекей кезде Барселона, Реал болчу, азыр болсо Европанын топ командаларында деп кыялданып жүрөм. Лиги чемпион, Лиги Европа ойногон жерлерде. Буга чейин бир нече жыл мурун дагы ошол Испанияга барып, мындай жаңылбасам Реал Мадридпи, ошол бир команда менен окуу машыгуу жайында кетти деген жаңылык чыкты эле да, ошол жөнүндө кыскача токтолуп кетсеңиз. Испания Реал Мадрид деген кичине жалган жаңылык болуп калган. Ал Реалга эмес, Мадридке баргам өзү. Бирок башка бир Сан Себастьян деген клубка барганбыз. Ошол жерден бир айдай болуп, ал жерден тренировка кылып, анан кайта бизге пригласительный берген, клуб белгиле деп. Бирок 2 жылдай өзүбүздүн счетубуздан жашашыбыз керек болчу. Ал жерден питание, жилье деген нерселердин визаны да өзүбүз кылыш керек болчу. Кичине кыйыныраак, акча жактан кичине кымбатыраак түшүп калмакта, ошондуктан ал жер анча болбой калган да. Анан ошол футболго келип калышыңыздын себеби эмнеде, ошол жөнүндө баштасак? Абдыш ата клубуна тарбияланып келесиз, ошол Абдыш ата клубка чейин кайсыл жакта да ойночуңуз беле? Мен өзү Кеңеш айылында төрөлгөм. Кеңеш айылында, ошо Кеңеш айылында футбол ачылып, ошо Абдыш атанын филиалы болгон. Кеңеш айылы. Ошол жерде Элеманов Тойчу деген агайыбыз бар болчу. Ошол бизди чогултуп, футбол ойнотуп, Абдыш атага алып барып, алып келип ойнотуп, анан 1 жылдай Кеңеш айылында ойногом байкем менен. Анан 1 жылдан кийин ошо Абдыш атага оюндарга келгенде бизди 4-5 баланы Абдыш атага алып калган да, основной командага, академияга. Анан Абдыш атанын негизги курамына канча жашыңызда чыктыңыз? Анан Кыргызстан жогорку лигасында канча оюн алып барууга үлгүрдүңүз? Кыргызстандын высшая лигасында 17 жашында ойнодум. Биринчи оюн Дордой менен болгон. Основада дагы биринчи оюн Дордой менен ойногом. 2,5-3 сезонго жакын ойнодум Кыргызстан премьер лигасында. Бирок толук ойногон жокмун. Жарым сезондон кийин же Испанияга кетип калгам, же Турцияга былтыр кетип калдым. Ошондо болуп бир 70-80 оюн ойнодум да. Анан эми ошол Кыргызстан курама командасы үчүн дагы оюн алып барып келесиз. Алгачкы жолу 2017 жылы Мако курама командасы менен болгон оюнда акыркы жаңылбасам бир 4-5 мүнөткө чыккансыз. Ошол 5 мүнөт болсо дагы оюн талаасына чыкканда кандай сезим болду? 5 мүнөттүн ичинде эмнелер болду? Биринчи ал ошо 2017 жылы бизде U19 турнир болгон. Молодежный сборун деп коет. Ошол жерде ойноп, последний оюнга чейин мага тренерим келип айткан, сени улуттук курама командага чакырып атат, бир жумадан кийин Макоого барасыңар деп. Мен таң калгам биринчи. Ишенбей, Мырзаевдер мененби, Байматовдор мененби деп кичине толкунданып, баргандан кийин тренировкаларда да биринчи, экинчи тренировка кичине толкундангам. Андан кийин болсо чогуу Абдышта да чогойгон байкелерим бар. Ал жерде Фархат Мусабеков, Кайрат Жыргалбек уулу деген ошол байкелер кичине поддержка кылып, анан 2-3 тренировкадан кийин уже жакшы эле көнүп кеткен, толкун жоголуп. Оюнда болсо албетте биринчи аябай толкундануу болгон оюнга чейин.
после минуттардан чыккандан кийин, оюн бүткөндөн кийин толкундануу кетип, наоборот гордость болгондо Кыргызстан улуттук курама командасында ойнодум деген сразу ата-энеме чалып, алар менен сүйлөшүп, сүйүнүп. Анан ошо алгачкы жолу курамга барганда башкы машыктыруучу Александр Кристинин, жолу ошол эле башка оюнчулар, Валерий Кичин, Азамат Байматовдор кандай кабыл алды сизди? Аэропортто эле Байматов чакырып, ал убакта капитан болчу Азамат Беке, чакырып, переживать этпе, бирдемке болсо поддержка кылабыз. Биз башка улуттагы байкиңдер эмеспиз, биз бүт баары сборныйга ойнойбуз деп толкунданба, тренировкаларда өзүң кандай ойнойсуң ошондой ойной бер, коркпой деп поддержка кылышкан. Сергеевич болсо чакырып айткан, сен жашсың, бирок тренировкаларда чоң, тиги байкемдер чоң, аларга мен акырын ойнойюн деп андай ойлобо, өзүң кандай ойнойсуң ошондой ойной бер деп айткан. Андан кийин Кыргызстан үчүн алгачкы жолу негизги курамда чыккан бул Мьянмага каршы оюн. Ошол оюн жөнүндө айтсаңыз. Ошол оюнда Айлимардон Шүкүров дубль жасап, ошол дубль жасаган эң жаш оюнчу болду да. Анан ошол оюн жөнүндө, ошол оюнда негизги курамга чыгасың дегенде кандай сезимдер болду? Ошол баштап курамды ким айтты, ким жарыялады? Ошондо кандай сезимдер болду? Ага чейин биз кантта сбор өттүк, бир жумага жакын. Ал жерде күнүгө мен основа койгон жок тренировкаларда. Бизде Муралим Ахмедов менен экөөбүздүн позициябыз бир да. Экөөбүздү бир тренировка ал ойнотtu, бир тренировка менен алмаштырып турду тренировкаларда. Мен билген жокмун оюнга основада чыгат экенимди. Ошо оюн күнү мага ошо Азамат Беке чалды. Уктум, сен основада экенсиң бүгүн, давай уверен ойно, сен кыргыз эли карап атат, ата-энең келет, өзүңдү көрсөт деп чалып, ошондо билдим. Азамат Беке айтты. Анан установкага киргенден кийин Сергеевич эмени составды жарыялаганда ошондо уже точно билдим основада экенимди. Анан жеке өзү башкы машыктыруучу кайрылып кандайдыр бир кеңештерин айттыбы жеке өзүңүзгө, командага эмес, жалпы сизге? Жок, эчтеке деген жок. Ошо командага эле установка берди, ошо установканы эле аткарганга аракет кылдык. Так чакырып жекече мындай установка андай болгон жок. Анан ошол оюн алдында гол киргизем деген ойлор болду беле? Анан гол киргизгенден кийин кандай сезимдер болду? Жок, оюнга чейин эч кандай гол киргизем деген сезимдер болгон жок. Жөн эле чыгып кыргыз билип атканбыз. Эми кыргыз ошондой 20 миң 30 миң кыргыз элинин алдында ойнойт экенибизди. Ошолордун үмүтүн акташ үчүн, ата-энебиздин, бир туугандарыбыздын үмүтүн акташ үчүн өзүбүздүн күчүбүздү бергенге аракет кылган эле чыктык. Анан албетте тренердин установкасын аткарганга чыктык. Так гол киргизейин, тигиндей кылайын деген андай сезимдер болгон жок. Анан ошол аябай жакшы оюн болду. Кыргызстан өзүнүн тарыхын эң бир ийри эсепте жеңишке жетти. Бирок андан кийинки, мисалы, Тажикстан менен, Япония менен болгон оюндарда жеңиш биз тарапта болбой калды. Анан ошол оюндарда, мисалы, албетте Япония күчтүү, бирок эмне себептен Тажикстан менен болгон оюнда Кыргызстан курама командасы жеңишке жете албай калды деген суроолор жаралат да. Албетте негизги ошол тайпадагы негизги атаанаш Тажикстан экени маалымданан, ошол оюн жөнүндө пикириңизди айтсаңыз. Биринчи биз Япония менен жакшы ойнодук десек болот. Анткени Япония күчтүү команда болчу, бирок утулуп калдык тилекке каршы. Бирок жакшы ойнодук. Анан Тажикстан менен кичине расслабленачы болдук да. Биз Япония аларда Мьянмага утулуп келишпеди. Биз 7-0 уттук, алар болсо утулуп келишти. Анан кичине расслаблений болуп калдык да, биз утабыз депчи. Ошо биринчи гол өткөргөндөн кийин ойгондук да, өзүбүзгө келип ойнош керек, утуш керек депчи, ана аракет кылып баштадык. Главный себеп бул жерде ошо кичине настрой жаман болуп калды окшойт. Анан ошол оюндан кийин машыктыруучу кандай урушту же болбосо өзүнүн кандай сөздөрүн айтты? Разделкага кирип кичине урушту десем болот. Анан эң аягында ойлонгула мындай болбойт деди. Анткени бүт ошол чемпионат Азияда, ага чейинки турнирде кантип өзүңөргө
элди жактырсаңар азыркы оюнуңар менен ошондой эле өзүңөрдү жаман көрсөттүңөр деди. Ошондуктан ойлонгуламында оюн болбойт, эмки оюндарда бүт жакшы ойнош керек, утуш керек деп айтты. Анан ошол тайпалык баскычта ошол Азия оюндарына, дүйнө чемпионатына тандап алуу оюндарынын кийинки беттештери ошол дүйнөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу болбой калды. Анан быйылкы жылдын эсебинде Кыргызстан курама командасы бир да оюн өткөргөн жок, достук беттешти өткөргөн жок. Буга кандай көз карашасыз? Башка өлкөлөр ойноп жатат, бирок биздин курамын ойногон жок да. Бул кураманы артка тартпайбы сиздин пикириңизде? Жок дегенде достук беттештер болуп туруш керек эмеспи? Мен да ойлоп аткам, ошо достук беттештер болот го, сборлор болот го деп. Анткени бүт биздин кошуна өлкөлөр дагы бүт дүйнө жүзүндөгү бүт өлкөлөр эле ойноп атты, сбор өтүп атты, товарищеский оюндарды ойноп атты. Билбейм, балким бир себептер бардыр бул жерде. Бул сбор же товарищеский оюндар болбогондун себеби бар окшойт деп ойлойм. Анткени жөн эле бул кылбай коюш мүмкүн эмес окшойт. Бир себептер бар окшойт деп ойлойм да бул жөнүндө. Анан учурда машыгуулар кандай өтүп жатат? Өзүңүз азыр жеке бош болуп калгандан кийин өз алдынча машыгууларды өткөрүп жатасызбы же кайсы бир клубдун академиясына барып машыгууларды өткөрүп атасызбы? Азыр кантта ошол мен Турцияда таанышып келген жакшы тренерлерим бар. Ошолор менен сүйлөшүп, ошолор мага программа берген. Тренировочный программа 1 айлык. Ошолор менен иштеп атам. Индивидуально залга барып, через день бассейнге барып, пока ошол жаңы жылдан кийинки командаларга буюрса болуп калса, ошолорго даярданып жүрөбүз. Анан футбол бир гана ойнобостон көрөсүз дагы деген ойдомун. Канчалык деңгээлде көрүп атасыз же анчалык көп көрбөйсүзбү? Көп көргөнгө аракет кылам, жакшы көрөм. Көргөндө АПЛ, Ла Лига деген чемпионаттарды жакшы көргөн командаларым да, оюнчуларым да бар. Ошолорду калтырбай көрөм. Анан жогоруда да айтып калдыңыз, Барселона клубун жакшы көрөм деп. Анан учурда Барселона клубу бир аз кризиске капталып калгандай да. Анан кандай көз караштасыз? Учурда абалы кандай? Менин оюмча бүт эле клубда мындай нерсе болуп турат. Бир өйдө бир ылдый. Анткени оюнчулар дагы картайышат. Азыркы оюмча Барселонанын оюнчулары көбүнчөсү кичине картайып калышкан. Ошо Месси дагы кичине. Азыр болсо ошол жаш оюнчулар чоңоюп келатат. Бир 4-5 жылдан кийин менин оюмча аябай мурунку Барселона кайта жаралат деп ойлойм. Анан ошол бул жайда да аябай талкуу болбоду? Месси кетет, кетпейт болуп. Сиздин пикириңизде кандай? Месси кетсе Барселонада жакшы жакка өзгөрмөк беле же тескерисинче карьерасын ушул Барселонада бүтүш керек деген ойдосузбу? Барселонадан кетсе жаман болмок деп ойлойм. Анткени менин оюмча Барселонада карьерасын бүтүрсө аябай жакшы болот. Анткени Барселонанын да легендасы болуп кетет. Барселонанын фанаттарына дагы жакшы болот да. Менин оюмча Барселонада калса деген ойдомун. Анан дагы кайсыл командаларга кандайдыр күйөрмандыкка базасындагы оюндарды жагат? Кайсыл оюнчулардын оюндарына жогорку баа бересиз? Менин оюмча азыркы убакта Ливерпуль эң жакшы команда деп ойлойм. Ливерпуль, Челси, оюнчулардан болсо Иньеста жакшы, Каутиньо, азыр болсо Бруно Фернандеш жагат Манчестер Юнайтедда. Ошо, так Барселонаны жакшы көрөм команда боюнча. Демек, сиз өзүңүз ошол кандайдыр бир деңгээлде чалгы үмүт ала турган же болбосо креативдүүлүктү биринчи орунга кое турган жарым коргоочулар болот. Ошондой позицияда ойногон жагат сизге? Кичинекей кезиңизден баштап эле ушул позицияда ойноп келесизби же эмне себептен ушул позицияны тандап алгансыз? Эмнеге ушул позиция жакты? Же бир машыктыруучулар сизди ушул башында эле ушул жерде ойнойсуң деп айтып койду беле? Жок, мен Кеңеш айылында нападающий болуп жүргөм, правый полузащитник болуп жүргөм. 60-тага келгенде анан ошол тренерим бар, мен Хуршит Лутфуллаев деген, ошол ортого коюп центральный полузащитник кылган. Бирок ада дагы центральный защитник болуп да ойногом. Бирок көбүнчө ошол тренерим
центральный полузащитник койгондо мен ошо центральный полузащитник болуп кеткем. Өзүңүзгө жагабы ушул позиция, эмнеси менен жагат эгер жакса? Жагат, аябай мен топ менен көп ойногонду жакшы көрөм, топ кармаганды. Центрде болсоң, ортодо болсоң көбүнчө топту аласың. Ошон үчүн жагат ортодо ойногон. Атаканы баштайсың. Кайсы жерде атаканы токтотуш керек болсо токтотосуң. Оюнду, футболду дагы оюнду сен жүргүзөсүң да, ошонусу менен жагат.